психология бул жан дүйнө. Буга чейин биздин адамдарда психология боюнча түшүнүк аз болчу. Себеби бул жашка чейин, бул жылга чейин бизде адамдар выживание менен жашаган. Орусча айтканда, кыргызча айтканда бул жашоо үчүн күрөшүп, акча табам, курсагымды тогузом же баламды багам деп жашачу. Азыркы кезде биздин жан дүйнөбүз, ойлорубуз, оорулар бизди дайым кыйнап келет. Ошонун артынан адамдар психологторго барышат. Буга чейинки жашоодо ата менен бала сырдашчу, кайны сиңди менен жеңе сырдашчу, апа менен кыз сырдашчу, өзүнүн оюн айтып, эстеп көрсөңүз, жашоодо башка бирөөнүн үйүнө барып жатып келип түнү менен сырдашып жүргөн моменттерибиз абдан көп болчу. Азыркы кезде өзүбүз менен өзүбүз бошобойбуз. Убакыттын тардыгы, үй бүлөңдүн ичиндеги убакыттын тардыгы же жумуштагы, жана бири-бирине болгон ишеничсиздик бизди абдан күчөдү. Ошондон улам адам өзүнүн оюн чыгара албагандыктан азыр келип психологторго кайрылып атышат. Себеби бир күнү ойлондуң, экинчи күнү дагы бир көйгөйдү ойлондуң, үчүнчү күнү дагы бир көйгөйдү ойлондуң, өзүңдүн оюңа өзүң чөгүп жүрө бересиң дагы, акырын барып бул стресс же болбосо депрессияга алып келет.